Alhamdulillah, Allah Taala maqtolur. Jana Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Allah'tan bergen tavfikleri menen, nematları menen alhamdulillah. Bugün dagı sababasты ulantабыз. Albatta Ramazan ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde jana algaçkı kowumdagı solih insanlar uşul Ramazan ayında her bir saatin vaqtısın ahiret üçün пайдаланган. Ошондуктан биз дагы ошо Рамазан айында аракет кылып, илим алчылар болгонбосо, илим алып, жана ыйман өстүү илим менен, ибадат менен, зикирлер менен, Куран окуу менен, жана башка садакалар менен, жана башка бир жакшы Куран суннага туура келген ибадаттар менен көтөрүшүбүз керек. Себеби бул Рамазан айы ибадат кыла турган сезон ай болуп эсептелет. Бүгүн ошол сабактарыбыздын бири болгон жана шариатта эң биринчи талап кылынган. Буга чейин биз ар кандай темада сүйлөп келдик. Бүгүн бирок ошол шариатта эң биринчи талап кылынган тавхид туурасында сабак кылабыз. Себеби албетте бул маселени сүйлөбөй коюш мүмкүн эмес шариаттачы. Себеби Аллах Таала пайгамбарларды жибергендеги эң негизги максат ушул болгон да. Жана адам баласынын жаратылуусундагы да эң негизги максаты мына ушул болгон да. Ошондуктан ушул көп темаларды сүйлөп, ал эми ушул маселе сүйлөнбөй калыш бул мүмкүн эмес да. Тескерисинче шариаттан сүйлөнө турган болгон болсо, эң биринчи ушул маселе сүйлөнүш керек эле. Эмне үчүн? Себеби адам баласынын жаратылышы, пайгамбарлардын жиберилиши, жана жаннат менен тозоктун жаратылышы, жана Kur'an'ın түшүрүлүшү бүттүгү ушул эмне тавхид себепти да. Ошондуктан ушул нерсени иншалла бүгүн кыскача сабак кылабыз. Эң биринчи маселе, Аллах Таала инсанды эмне максатта жараткан? Ар бир адам билиш керек да. Бул эң чоң суроо да. Эң чоң суроо. Ар бир мусулмандын жүрөгүндө Аллах Таала мени эмне максатта жараткан деген жооп дайыма айланып жүрүш керек да. Эмне максатта жараткан мени? Ушул нерсе дайыма эскерилип турган болгон болсо, адамдын Аллах Таала буйруган нерсесине моюнсунууга жана кайтарган нерсесине кайтууга эң чоң себеп болот да. Ал эми ушул нерсе качан адамдын жүрөгүнөн чыга турган болгон болсо, мына ошол учурдан баштап адам дүйнөгө азгырылып, өзүнүн максаттарын унутуп баштайт. Ошондуктан ушул нерсе дайыма мусулмандын эсинде болуш керек. Аллах Таала Зария сүрөсүнүн 56-аятында мынтип айтат: жалпы адам баласынын инсан менен жиндин эң негизги максатын баяндап мындай дейт: "Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун". Мен адам менен жиндерди жалгыз өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жараттым дейт. Бул аятта Аллах Таала инсандардын, жиндердин бул дүйнөгө эмне максатта жараткандыгын баса белгилеп так айткан да. Мына ушул биздин максатыбыз, урматтуу туугандар. Бул максатсыз адам баласы бул дүйнөдө жашоо мүмкүн эмес да. Аллах Таала бизди бул дүйнөдөгү эң чоң талап кыла турган нерсе, Аллахтын бул дүйнөдөгү бизден эң чоң талап кыла турган нерсе мына ошол ибадат да. Ошондуктан Аллах Таала ушул аятта так айткан: туура адам баласы бул дүйнөдө өзүнө сыйынуу үчүн жаратылган болгон болсо, жиндер дагы дал ошондой. Жиндердин арасында дагы туура адам баласынын арасында мусулмандар, мусулман эместер болуп бөлүнгөн сыяктуу, жиндердин арасында дагы мусулмандар жана мусулман эместер, эки жүздүүлөр, фасыктар болуп, алардын арасында дагы дал биздей болуп бөлүнүшөт. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул максат эстен чыгарыш керек. Мисалы бир адамды мамлекет тарабынан бир орунда иштеген себептен, Турцияны мисал келтирели, Турцияга мамлекеттин иштери боюнча ушул максатты аткарып келген деп жөнөткөн болгон болсо, Турцияга, ал Турцияга барып туруп, ошол барган максатын аткарбай эле, тескерисинче өзү Турцияга барып, Анкарага барып, жана башка жерлерге барып, деңиздерге барып, ой, биякта сонун турбайбы? Мен Турцияны мындай ойлоп турмун. Турция деген абдан сонун эс ала турган жер турбайбы? Көрө турган жерлер аябай экен деп, баягы жөнөтүлгөндөгү негизги максатын таштап коюп, Турцияда кыдырып, бир айдан кийин келе турган болгон болсо, ал жазага тартылат. Сен анын эмне жол киресин кепилдикке алган мамлекет. Жана тамак ашын жада турган эмне
жатаканасын жана башка нерсесин баарын кепилдикке алып, аны бир чоң максаттан өткөн. Жалпы бир өлкөнүн эң чоң бир маселесин чечүү үчүн өткөн. Бирок ал максатын аткарбай келе турган болгон болсо, албетте ал мамлекеттин күчтүүлүгүнө жараша жоопко тартылат. Кээ бир жерлерде жумуштан чыгарып койгон болсо, кээ бир жерлерде аны баланча жылдан соттошу мүмкүн. Кээ бир жерлерде аны башын алып да коюшу мүмкүн да. Ал мамлекеттин күчтүүлүгүнө каралат. Ал эми Аллах Таала бизди ушул дүйнөгө жалгыз өзүнө сыйынуу үчүн, жалгыз өзүнө ибадат кылыш үчүн жөнөткөндөн кийин биз ушул максатты таштап коюп туруп, бул дүйнөгө келип алып туруп, жаз келди, ушунда бир жашыл нерселерге алданып, жана башка бир шахваттарда турган, нафстата турган, жана башка шубхаттарга алданып, азгырылып жүрүп, Аллах Таалага эч кандай таухиди жок, ыйманы жок, ибадаты, намазы жок, жана башка буйрулган ибадат жок бара турган болгон болсо, урматтуу туугандар, биздин бүткөнүбүз да. Вала тамутунна илля ва антум муслимун, силер эч качан мусулман болмойнча өлбөгүлө дейт. Мусулман болмойнча өлбөлө деген сөз, мен мусулманмын деген сөз эмес бул жерде. Исламда ыймандын аныктамасы эмне? Ыймандын аныктамасы тил менен айтуу, жүрөк менен тастоо жана дене мүчө менен амал кылуу. Мына ахлү суннада ыймандын аныктамасы ушундай да. Сен тилиң менен мен мусулманмын дешиң керек. Жана ошол тилиң менен айткан мусулманчылыгыңды сенин жүрөгүң тасташ керек. Жана ошол жүрөгүңдөгү тасталган ыйманды сенин иш жүзүндө дене мүчөң көрсөтүш керек да. Мына ошондой учурда намаз окушуң керек, орозо кармашың керек. Мына ошентип, ошондой абалда Аллах Таала жолугуш керек. Ал эми Аллах Таалага башка абалда жолуга турган болгон болсо, анын азабы өтө оор. Ошондуктан урматтуу туугандар, Аллах Тааланын ушул негизги максатын ишин чыгарыш керек. Аллах Таала башка Ал-Муъминин сүрөсүнүн 115-аятында мынтип айтат: Афа хасибтум аннама халакнакум абасау ва аннакум илайна ла туржаун. Биз силерди өзүбүзгө кайтып келбей турган, эч кандай максаты жок, жөн эле жибердик, жөн эле жараттык деп ойлойсуңар дейт да. Жок, андай эмес. Аллах Таала бизди эң чоң улуу максат менен жараткан да. Ал максат ибадат кылуу. Андан башка Ал-Кайма сүрөсүнүн 36-аятында Аллах Таала мынтип айтат: Аясабыл инсана ютрака суда. Инсан өзүн бул дүйнөдө эч нерсеге буйрулбай, жана эч нерседен кайтарылбай, эч кандай максаты жок, жөн эле ташталып коюлдук деп ойлошобу дейт да. Жөн эле ташталып коюлдук деп ойлошобу дейт да. Бул мүмкүн эмес да. Аллах Таала адам баласын бул дүйнөгө жараткандан кийин сөз түрдө бир нерсеге буйруп, жана бир нерседен кайтарып жөнөткөн да. Ал эми жөн эле Аллах Таала таштап коюшу, жөн эле жаратып таштап коюшу бул мүмкүн эмес да. Ошондуктан ушул эки аятта өтө жакшылап ойлогон адам үчүн адам баласын жөн эле жаратпаганын, Аллах Таала улуу чоң максат менен, ал максат ибадат үчүн гана жаратканы ачыктан ачык айтылып турат. Андан башка Аллах Таала Духан сүрөсүнүн 38-39-аяттарында мынтип айтат: Вама халакна самавати вал арда вама байнахума лаибин. Асмандар менен жерди жана ал экөөсүнүн ортосунда макулуктарды дейт, максатсыз ойноп жаратканыбыз жок дейт да. Эч кандай максаты жок, жөн эле ойноп жаратып койгон жерибиз жок дейт да. Аяттын буланысын эмне дейт? Ма халакнахума илля бил хакки. Бирок биз ал экөөнүн акыйкат максат менен жарат дейт. Валакин аксарахум ла я'ламун. Бирок алардын көпчүлүгү ал нерсени билишпейт дейт. Адамдардын көпчүлүгү мына ушул нерсени билишпейт. Азыркы учурда мына бул аят аныктан айтып турат. Аллах Таала асмандар менен жерди жаратканын чоң максат менен, жана ошонун ортосунда жашаган адамдарды дагы чоң максат менен жаратканы ачыктан ачык аныкталып айтылып турат. Бирок ушул максатты көп адамдар билбейт экен да. Көп адамдар билбейт экен. Азыр адамдарга максатың эмне десең, максатты ушул нерсени айтпай, сенин максатың эмне десең, ушул нерсени айтпай, болбогон бир кесиптерди максат кылып алган да. Бирөө мен профессор болом дейт,
бирөө болсо мен эмне сүрөтчү болом дейт, бирөө болсо мен эмне инженер болом дейт, бирөө да бир нерсе деп ар кандай нерсе максат кылам. Бул туугандар максат эмес. Бул деген кесиптир. Сен дүйнөдө өзүңдүн курсаңа бир нерсе салыш үчүн акча табуунун жолдорун тандап алган кесиптердин бир кесиби бул. Ал эми сенин бул дүйнөгө келишиңдеги чоң максатың сен Аллах Тааланын солих, таква, ибадатчыл, муъмин, мухсин, таква кулу болушуң керек. Эмне үчүн? Чыныгы акыйкат бактылуулукка жетишиң үчүн. Ал эми сен чыныгы акыйкат бактылуулукту каалабайсыңбы? Бул дүйнөдө өз каалооң менен жашайсыңбы? Анда сен убактылуу гана өмүрдү тандап алсың да. Сенин анда акылың өтө кыска экенин белгиси бул. Себеби акылы жогору, өтө данышман акылдуу адамдар, алар бул дүйнө жана ахиреттин бактылуулугун тандап алат да. Ал эми акылы түшүнүгү жогору болбогондар, алар түбөлүк жашоону таштап, мына ушундай баркы болбогон алактасында, ушундай кыска гана жашоону тандап алат да. Ошондон урматтуу туугандар, Аллах Таала мусулманды акылдуу кылып жараткан. Ошол акылдуулукка өзүбүздүн ордубузду коюш керек да. Биз Аллах Таала бир туманга таштап койгон эмес. Аллах Таала бизге өзүнүн китебин түшүргөн. Аллах Таала өзүнүн пайгамбарларын жиберген. Ошол пайгамбарлар акыйкат эмне экенин, жана жалган нерсе эмне экенин баардыгын баяндап берген. Ошондон урматтуу туугандар, болбогон нерселерге азгырылып, өзүбүздүн максатыбызды таштап койбош керек.